Assalamu alaikum, амансыздарбы? Бүгін біз Ош шаарында чоң бактырактарды алып салуу боюнча иш планын жүрүп жаткан жеринен тааныштырабыз. Көрүңүздөр, бул жерде дагы бир катар чоң дарактарды алып салуу иштери жүрүп жатат. Атайын оор жүк ташуучу унаасы жана ошондой эле экскаватор иштеп жаткан учуру. Бул жол Гапар Айтиев менен чыгып келген жактан, бул жактан Алишер Наваи кесилиш экөө кесилишкен жерден баштап иш уланууда. Бул жердеги дарактарды уже алынып кеткен бул жерден. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул жол менен түшүп барсаңыздар, Барсбек айланпасына чейин барат. Сиздерге бир катар шарт көргөзөлү. Анда көрүңүздөр. Түгү деле чирип баштаган анча-мынча дарактарды көрсөңүздөр болот. Экскаватор менен алганда өздөрү деле сынып баштаган экен. Каттуураак шамал болсо жыгыла турган болуп калды бул дарактарчы. Ош шаарында ушундай жаңылыктар. Сынос бактарактарды алып тазалоо иштери жүрүп жатат. Ош шаарынын мэриясынын пландары боюнча ишке ашып жатат. Биз ойлойбуз, буюрса жакшы иштер ишке ашып жаткан учуру, себеби бул дарактар шамал болсо эртең жыгыла турган деле болуп калган. Көрдүңүздөр, мына мертвый болуп өзү деле жыгылып түшкөн, экиге бөлүнүпчү. Эгер белдин тушунда болуп калат да, бул жолдун бул жак бетиндеги тыт дарактар экен да бул. Бул дагы дарак дагы өтө чоң экен, көрдүңүздөр. Оор жүк ташуучу унага салуу эле алып кетип атышат. Эми буюрса, ушу алынгана жараша жаңы дарактар эгилип калса, өтө сонун болот. Шаар үчүн дагы, элдин жаркын келечеги үчүн дагы өтө жакшы жаңылык болгон турат. Азыр обед учуру. Орозонун күнүндө кандай обед десеңиздер, бул орозодо дагы дем алыш керек болот да. Адам
Көпчүлүк ишканаларда бет учурундағы время төлөнбөйт. Ошондуктан бет учурунда эс алышат ар бир ишкана. Көрүңүздөр. Бүгүн Ошто кар бир сыйра жаап өткөн. Абадагы сонун болуп калды, таза болуп. Чаңдар басылды. Азыр оор жүк ташуучуна жана ошондой эле экскаватор ушул жерде иштеп токтогон. Азыр обед түшүп болсо керек менин оюмча. Уже биз обед убагына келдик да бул жергечи. Бардыгы акырына чейин алынат деген ойдобуз. Буюрса. Жол боюнча да кыскача маалымат берели. Ушул кооператив менен бул жак Алишер Навайдан түшүп келген жер, экөө кесилишкен жерден түшүп барса, бул жагы Барсбек айланпасына чейин түшүп барат. Ошол жерге чейин тазаланат жетима, көрдүңүздөр. Бардык тарактар чоңоюп, электр зымдарына дагы тийип калган, көрдүңүздөр. Ошого байланыштуу жаш тарактар отургузулат. Чоңдугу боюнча дагы арыган дарактар да булар эми. Азыр бул жерде иш кызуу жүрүп жаткан учуру көрсөңүздөр болот. Бак тарактарды алып салуу боюнча иштери жүрүп тазаланып жатат баардык жерлер. Алар дагы чоң дарактарды алдын ала кыйып атат. Экскаваторга мешайт бербей тургандай болуп. Ал жердагылар иштеп жатат. Ассаламу алейкум. Бул жерде иш кызуу жүрүп жаткан учуру, бак тарактарды тазалап жаткан учуру. Жол кеңейтилсе. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Адаңыздар. Астарбы? Иш илгери болсун. Мэрия тынымсыз иштеп жатат, көрдүңүздөрбү? Кардын жааганына карабай, бүгүн эртең мененден баштап кар эми учкундап токтоп калды да. Менин билишим боюнча эртең менен тең баштаган буларчы. Видеодон башында көрдүңүздөр, ошол жактан баштап келдик. Даже көчөнүн кесилиштен ошол жерлерден алынып кеткен да уже. Элдер иштеп атканы билинет. Эртең менен келиштешкен бул жердеги Ош мэриясы. Ушуларга дагы рахмат айталы. Эми ушул жерлерге жаңы дарактар эгилсе өтө сонун болот.
отунду жүктөп бул жагын алып кетип атышат. Бул жакта кыйып кетип атышат. Аркасынан экскаватор түгүндөгү түмүр менен алып жок кылып атат. Иштер аябай кызуу жүрүүдө, көрдүңүздөрбү? Ушул жерге чейин кол менен кыйып келатат, артынан тазалап. Бул жактарын көрүңүздөр, эми кыйшат. Бул жерде дагы машина турат. Спес машина, бул дагы көрүңүздөр. Көрдүңүздөр, мына бактарактар зымга тийген да. Көпчүлүк бактарактарчы чоң болгон. Ал ошондуктан мына ушул кээ бирки дарактар чийлип дагы калган. Тегиз кылып орнотулуп жаңыдан түшкөн болсо сол чаар үчүн дагы, ош шаар үчүн дагы жакшы жаңылык болот деген ойдобуз. Көрдүңүздөр да мына чоңдугун. Дарактан. Мына электр чуалгылары өткөн, көрдүңүздөрбү? Бактарактар тийип турат. Чоңдук боюнча да караңыздар, өтө чоң дарактарчы.
Ош шаарында кыскача ушундай жаңылык туугандар, көрдүңүздөр. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул Барсбек айлампасы. Ушул бактарактар алынып келип жатат, бери карапчы, көрдүңүздөрбү? Чекеден алынды. Азыр өзүңүздөргө деле көрсөңүздөр, кээбирки жерлерде бак бар, кээбирки жерлерде жок, мал жерлерде жок. Ала телек болуп калган да, тегиз эмес. Көркү дагы жок. Көпчүлүгүнө ушул кызык болуп атат да, көрдүңүздөрбү? Ушул жакшына бактарак алып атат деген менен тегиз дагы эмес, эскилиги дагы жеткен, ошону дагы туура түшүнүңүздөр. Ош мэриянын жасап жаткан иштерине дагы баа бериңиздер. Видеобуздун соңунда сиздерге ушу көрдүңүздөр, Ошту тартып бердик баардыгын. Жаккан болсо видео лайк басыңыздар, туугандар. Жакшы комментариялардан калтырыңыздар. Ош тууралуу, Ош шаары кандай өнүгүп жатат деген, алыста иштегендер болсо көптөн бери көрө элек агалар, инелер, көрүңүздөр, эжелер. Мына Ош жакшы жакка өзгөрүүдө буюрса, Алла таала насип кылса, жакшы иштер болот деген ойдобуз. Бул Суноско илешкен окшойт а? Суноско илешпейли, неме? Убрайт. Видео, а? Видео таптабыз. А? Видео таптабыз дейм. Неге? Интернетке да. Суноско илешпейли, убрайт дейт. Бирок Сунос дейм, мындайча айтканда. Жолго дагы, жакын, домдун дагы өзүнүн месталары бар да. Көрдүңүздөр. Biz ушул Барсбек айлампасына келдик. Ушул көчөнү баштан аяк тарттык. Иш болуп жаткан жерлердечи. Бул жагы эми мэрияга күч-кубат берсин, жасап жаткан агаларга бардыгына күч-кубат берсин. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Кыргызстан Ош шаарынан салам, окшой барыңыздарға.